ТЭЦтин жанындагы Level паркка келдим. Бул жактан контейнердин ичинде очуп барсың. Бул жакка машиналар турушат, машиналары. Бул жакта өздөрүнүн СТОшкасы машинаны полный обслуживать этишет. Смена ошактан алмашат. 30% зарплата менен ошону тестировать этип көрөлүк деп атабыз. 30% менен кандай болот? Грязный выручкадан 30% болот. Көрөбүз. Мен азыр биринчи сменага чыгайын деп атам. Числону азыр жазып койгом буяка. 28 бүгүн. 28 ноябрь. Так, мен алып аткан моментке машина состояниесі по кузову ушундай. Аркы салон. Так, биринчи заказды завершать еттим. Артынан эле кайра ушул точкадан чыкты. Кийинки заказ аларды күтүп турам. Анан балансын минуска кетип берет, эч нерсе болбойт, блокировкага түшпөйсүң дейт. Минус менен иштеп жүрө бересиң дейт. Бул заказ 130 сом которушкан. Кийинкиси Дордой Плаза 2 барат экен. Коэффициент ушундай слабый азыр пока. Так, бул заказды да завершать еттим. 200 сом берди. 193 сом чыкты эле. Кийинкисин эле по цепочке алдым. Линиядан чыккан жокмун, потому что коэффициент эле жок. Кыйраткан. Ошон үчүн линиядан чыгып деле смысл жок особо. Так, кийинки заказ Байлино 109 ушактан эле 355 метр дальше экен. Так, кийинки заказдар деле жакын жерден чыгып атат, жакшы. Заказдар бирок удачно чыгып атат, базар жок. Кайсыл направлениеде карап турсаң, ошол направлениеден чыгып атат да заказдар. Жакын жерден еще. Так, саат канча болду? 11-ден 12 өттүр. Мен 9-дан бир аз өтүп чыккам линияга. 11-ден 12 өттү. Азыр могу заказды завершить еттим. Бул получается 312 сом которуптур. Бүгүнкү иштеген суммабыз 7 заказ кылып турмун. Ровно 2 саатта. 1015 сом комиссиясынан сырткаркы суммасы. Тиги парктагылар айткан грязный суммадан 30% деп. Ошондо баары эле наличный болду. 1261 иштептим. 1261 кемитөбүз 30%. Ошондо 378 сом өзүмө таза иштептирмин да. Жанагы парктын машинасы менен иштегенде ушундай болот экен. Жакшы эле. Заказдар в основном эле вес коэффициент. Ошондуктан. А так негизи в общем целом жакшы эле. Бензин куям деп баш оорутпайсың. Заправка кылам деп баш оорутпайсың. Толтуруп жанагы бензин куюп беришет экен. Ошо мына азыр өзүңөр көргөндөй заказ келди. Заказга баратам мен да кийинкисине. Жолго переключение кылганда мына ага өргөн жолунан баратам. Азыр кийинки заказ деле жакын жерден чыкты. Ошону алып көрөбүз азыр кайсыл жерге барат экенбиз. Кайра доставкага кетип аткандай эле элестетип алып турмун мелки. Аты эмес экен деп коем, оюмдачы.
Бул заказга келсем, Новопавловка экен. Ё-моё. Блудня экен да. Азыр если чо бул заказды завершать этип туруп, как раз бир поделамды колдонуп коем. Центрга коюп туруп, атак бияка келгенде ушул территорияда эле жүрө бермей да заказдарда. Так, бул заказ завершать эттим. 112 сом чыкты, 120 сом берди. Эми мотебиз. Короче, бул жактан атак жүрсөң, мыйерде мисалы үчүн бул жерге барасың. Бул жерден бул жакка барасың, ушинтип секирип жүрө бересиң да. Ошон үчүн мончу керек. Поделам деген бар биякта. Поделам деген. Шу поделам дегенди мындай жерге косуп примерно кылып туруп, мындай тарс деп коюп туруп, тарс деп басып коебуз, поехали деген. Кеттик анан. Поделам коюп магазинге кирип чыктым. Что-то сусап кеттим эле жестко. Суу алдым, анан бургерди алып койдум. Заодно жеп алайынчы деп бирдемке. Так шаарга түшүп калган болсом, азыр ал жакта уже артынан заказ келип, время болбой деле калышы мүмкүн да. Вот, ошентип по пути заказда чыкты как раз. Я бургер дахавал дегендей. Короче, чыккандан бери 95 километр жүрүп турмун. Бензиндин шкаласы эми ушунча түштү. Азыр бир клиент менен баратам заказ менен. Аптекага токтоп туралычы дейт. Аптекага кирип кетти тетиги жердеги. Ожиданияда турам. Магистральда. Шералиева магистраль. Бунун бара турган точкасы бирок тетиги жакта да, мына. Акөргө Сити. Мен моюйду жактан түшүп келатам, бул жактан. Там что за суперкар стоит, а? Что за суперкар? Эшиги ламбаныкындай өйдө ачылат го. Ламбо экен, ламбо өзүчө. Онда проблема болуп калды, что-то нормально угуп аткам телеграмдан, например, музыка бирдемке койгондо жакшы эле угуп аткам да. Азыр телеграмдан коюп туруп, телеграмдан чыгып кеткенде чыкпай калып атат, короче. Жанагы телеграмдан деле өчүрүп салдуу же ВКонтактедегидей кылчу. Фоновый прослушивание өчүрүп салдуу эле буларда. Азыр обычный файлдан карап туруп коюп көрөңчү, музыка болбосо. Ошондой болгон болот да, стопудово. Если обычный музыка койсом нормально чыгып калган болсо, значит телеграм ошентип койгон болот. Типа анда эле платный функция кылып коюшу мүмкүн да булар деле. Радио болуп кетпейин болот эптен. 88.5 FM. Пробег 102 болот. Бүгүнкү пробег. Вокзалга заказ кылдым эле, келе атасың дейт. Ооба, баратам дедим. Анан маяктан вокзалга киргенде эле турам дейт. Воротанын жанында турасыңар сыртта десем. Жок, тиги ичинде дейт. Анда сыртка чыгып тургула десем. Киргенде эле турам дейт. Заезд платный да десем. Анда чыгып турам ворота жакка дейт. Так, бул заказ менен жанагыдан
вокзалдан, объездной Алматинкадан. Калы Сордого келип калдым. Калы Сордо. Мен бул жактан заказ чыгыш кыйын да. Акырын шаарды көздөй жылы өш керек. 235 сом чыкты, анан 400 сом берип атты. Анан айттым жана бездачы чыкпай экен байке десем, карап жанагылар 240 сом чыкты, анан 5 сом берейин деп берейин десем, жок деп эле кой дейт. Азыр мы жерден бир аз асфальт жок жол менен жүрөбүз, анан асфальтка чыгып кетебиз, анан до конца асфальт уже. Обнимаю, таю, ю-ю. Так, аларча дүкөнү дейт. Калы Сордон ылдыйраак жагы да. Даңгыр жолду араба айдап, араба айдап кетип атабыз даңгыр жолду. Ушундай жолдорду даңгыр жол деп коюш керек экен. Саат түнкү 3:30 болду. Кичине жамбаш тез алдырып алайын деп токтодум. Айдап жүрүп тажап. Кичине жамбаш тез алдырып бут колду созуш керек болуп атат. Калы Сордон ол повороту. Тигил жака карап кетиш керек, объездной жака. Деп чойлуп алып. Кичине туруп, анан дальше жылыш керек. Saat 3:50 болду. Кичине эс алдым мен, бирок линияда эле болчумун. Эми жанагы көтөрүлүш керек. Шаарды көздөй көтөрүлүш керек. Анан мояктагы кнопкалар күйбөгөн жаман экен да. Габайтканы күйгүзгөндө чумайтып. Печка-сечкалардын кнопкалары күйбөйт экен. На ощупь чувствовать эч керек экен да, караңгыда кетип аткандачы. Буну бирге кылып коебуз, буну бир аз мына слабыйраак кылып коебуз. Жүрө беребиз анан. Кеттигенде шаар жакка чыкпасак, так биякта турсаң, таң атканга чейин деле тура бересиң да. Азыр чыгып туруп, объезднойдон оңго беребиз. Оңго берип туруп, Молодухадан солго берип чыгат ушинтип походу. Же Кыргыз көчөсүнөн чыксаңбы? Молодухадан эле чыгам го дейм. Деп кой. 3-4 күндөн бери жумушка чыга элек болчумун. Ооруп, кыйналып эле. Температура болуп. Бүгүн өзүмө кичине келип калдым. Ошон үчүн жумушка чыктым да. Тамак ортолот жата кичине жутунганда. А так баш ооруган, анан температура, слабость уже жоголду да. Баягыда бирөөлөрдөн уккан болчумун. 2 киши ошондой лично стопудово кылышкан экен да. Ангинага керосин менен чайкап, илгери керосин менен чайкагандан кийин ангинасы навсегда исчез болуп кетти эле. А мен баягыда ангина болгондо бир ай мурда эле болгон, бир айдан бир аз өтүп 2 айдай эле болду окшойт. Ангина болгондо керосин менен чайкагам, бир крышкасын менен, бакалашканын крышкасында бир крышка менен тамакты чайкап гана кылгам, анан бирок азыр кайра тамак ооруп ошондо болду да.
башкабы билбейм. Бир кайра эле анкина кайталанып аткандай болду. Ошон үчүн на всякий случай деп дагы бир жолу керосин менен чайкап койдум тамакты. А так сода менен деле чайкап атам кечке. Ошондой лайфхак бар экен го. Жанагы пробовать этип көргөндөр жокпу мурда? Ошентип лично экөөсүнөн укканымда навсегда жоголуп кеткен экен. Интернеттен эле баягыда карасам, YouTube'да комментарийлерде керосинди карап көрөйүнчү. Действительно жардам берет экен деп карасам, уже комментарийден деле элдер жазышкан экен. Меники ошентип навсегда исчез болуп кеткен деп. Мына нетрезвый состоянияны рейд жүрөт, ошону караган гаишниктер. Гаишниктерди пранковать этиш керек экен эми. Токтотуп калган болсо случайно ассаламу алейкум таксир деп эки жака далдаңдап басып жотам тактам деп бул мас экен кеттик жанагы наркологияга дейин атканда эй тамаша деп атаң эч качан ичпейт деп. Мына Молодуха менен көтөрүлүп келатканда ушул жактан заказ чыкты. Маевкага оң жака бурулуп кетесиң, Бишкектин территориясы башталганда. Бишкек деген жазуунун жанынан. Бияка келип туруп тээ жактан экен заказ. Көлмө менен Маевканын граница жолунда экен да. Жапаров көчөсүндө. Не хотите подключаться, если что? А, у меня телефон. Сейчас. Я с телеграмма выхожу, он перестает играть, поэтому я радио поставил, просто плохо ловит радио. Там БТК выйдет. Переламывают слишком самоуверенных. Вот это другое дело, да? Тоскливо и ветрено. Как пылью становится то, что наспех склеено, слеплено. Не думать об этом нельзя. Зачем пропадают друзья? Просто такой этот мир. Или все твой же личный изъян? Немного расклеенный пьян, немного честности вслух. Все эти блага от лавы на деле не больше, чем пух. Сколько пожато мной рук. Я русский, грузин и якут. Улыбки сплошь Голливуд, но глаза человека не лгут. Случайные пассажиры, хитрость и жажда наживы. Лямку тянем на жилах. Богу спасибо, что... Магазинге келип чыгайын деп, Новопокровкага келип калдык. Поворотна жетейин дегенде. Кыздын блютусу чыгып чыкпай калып ушинтип атат. Плейлисти чисто пацанский экен кыздыкы. Бул заказды завершать этелекте жетейин дегенде чыккан болчу по цепочке да бирөө. Бирок алысырактан болчу да. Наоборот арт жактан, маяк жактардан. Буну завершать этип карасам, уже тиги отмена кылып салыптыр. Ну и ладно. Акырын шаар жакка карап айдай беребиз. По пути заказ чыкса чыгат. Ну, по пути по делам коюп уштун деле кереги жок. Энди по делам бар бирөө. Негизи бирөө эле болот го по делам. Жанагы по делам ал 12ге чейинкисин иштетип койгом да, атайын 12 болоюн деп атканда. Азыр акырын шаар жакка айдай бериш керек. Коэффициент деле уже калбай калыптыр. Саат 4:43 болду. Новопокровкадан шаарды көздөй баратам. 171 км болуптур. А бензиндин 4/1 кетиптир. 4/1.
күндүз жүргөнгө караганда пробег көбүрөөк болушу мүмкүн түнү. Бирок бензин ошондой эле кетет да, даже андан азыраак кетиши мүмкүн. Күндүзү пробкада эле тура бермей го. Ошо постоянно машина күйүп турат пробкада турганда. А биякта бир заказды завершить этип коюп, машинаны өчүрөм деле. Отура бересиң да. Пока мондай күн өтө суук эмес убагындачы. Так кышында деле өчүрө берсең, бир жакшысын ысытып алып анан 10 мүнөт 15 мүнөт смело отурсаң болот машинада. А вот Сибирде жүргөндө андай эмес болчу. Жумушка чыгып баратып автозаводду күйгүзүп коесуң. Мен квартирадан чыга эле. Анан бир 15 мүнөт 20 мүнөттөн кийин чыгасың, машина ысып калгандан кийин отуруп кетесиң. Ошол бойдон 10 саат 12 сааттан кийин келгенден кийин анан өчүрөсүң да. Ата өчүрбөйсүң машинаны. Даже кээ жерде питание жарганы кирип кеткенде машинаны күйгүзгөн бойдон кирип кетесиң. Потому что минус 45-ке чейин түшөт го температура ал жакта. Жана жумушка чыгып баратканда эле дейин десем, жана келип калды го. Заказ. Жумушка чыгып баратканда эле сразу өчүргөм доставканычы. Потому что доставканы жанагысы таскан чыгарды. Доставканын техподдержкасы. Бир эле заказды отмена кылсаң, после принятия блок кылып чыгып берген. Клиент чыкпай койду, чалсаң албай койду, короче, же клиент өзү сурандуу отмена кылып, аларды уруу ойноп экен да, короче. Как положено, күтүп платное ожидание бүткөндөн кийин без потери активности отмена кыласың го, ошондой кылып отмена кылсаң деле сразу блокко кетирип экен без разбирательств. Хотя бы техподдержка жазгансың, клиент мондай экен, ойноп заказ берип атат, короче. Отмена кыл десем телефонду албай атат. Эми не кылайын деп техподдержка жазып туруп, анан отмена кылсаң деле, например, по-любому кийин блокировкада турат экенсиң да, ошондо автоматический алгоритмдерди болуп койгон экен. Ошол алгоритмдерин Яндекс оңдомоюнча я доставкага чыкмай жок. Яндекс өзүнөн келмейинче доставкасы. А так негизи доставка жакшы эле. Просто системаны котский кылып койгон да Яндекс. Ошо жана блокировка кылып 3 күнгөчү. Без суда и без разбора. Ё-моё, келсем по указанию дейт го, биринчи жолу чыгып атат по указанию. Экономдо таксиде негизи по указанию деген бар болчу, елки. Яндекстин экономдо иштебегенине уже 1 жылдай болуп калыптыр. По указанию дегенди көргөндө сразу илгерки баягы нерв болгондор эске түшүп кетти го. Кайсыл булдняга барат болду экен по указанию деген. Доставкада по указанию деген жок да, ошонусу жакшы. Биякта по указанию. Точкасын коймоюнча заказ кабылбай турган кылып койсо жакшы болмок да Яндексте. Жана заказга баргандан кийин жаздырдым эле, Bluetooth күйүп туруп да, звугу не то болуп калган болушу мүмкүн. Айтып аткан болчумун, по указанию негизи мастар заказ берет, же маурлар заказ берет деп турсам эле, точкасы туура эмес коюлган экен да. Наркы разворот алып туруп акыры Московский жака акырын жылып барып туруп, жанагысы бүткөндөн кийин, платное ожиданиясы бүткөндөн кийин отмена кылып кетип калайын деп разворот алып атсам, тегил жактагы үйдөн чыгып келаттыр. Талтайып басып, мас. Бул 2 в 1 экен. И маскен, и маур экен. Келип эле сразу алдына отуруп атат. Ошо алдыга отургандар негизи жага бербейт да, над душой. Магазинге кирип кетти. Магазинден бир пиво алып алайынчы дейт. Дагы деле жетпей аткан окшойт походу.
Так, бул Мазбратты чытадым. Чытагандан кийин эле бияктан заказ чыгып калды. Международный аэропорт Манас дейт. Саат 5:53-6 болсо как раз ошол акыркы заказым болот экен да порттуканда. Андан кийин уже по делам коюп туруп паркка келиш керек. Анан саат 9-га чейин барып калыш керек ал жака. 9-да кайра күндүзгү смена дагы сменщик барат чыгат. Алдыга отургандар неге жакпайт? Потому что алдыга отуруп алып, сүйлөп, анан подлокотникке колун коюп алып, адамдын да личный пространствосын бузат да. Таксиде негизи артка отуруш керек. Артка эле отуруп, спокойно диванга отуруп алып кете бер. Ошо алдыга отургандар көбүнчө маур болот, либо баягы возрасттагы байкелер болот да. Возрасттагы байкелер билбейм эмне отурушат. Баары эле типа мен дагы водительмин деген сыяктуу болуп, штурман болуп, если что бирдемени подсказать этем дегендей отуруп алышат го алдына. Буяка мен салсаң, так менен салсаң мындай деп жолду үйрөтүп элечи алдыга отуруп алып. Ошондой возрасттагы байкелер болот. Силер деле байкайсыңарбы алдыга отургандар? Возрасттагы байкелер көбүнчөсү эле алдыга отуруп алышат го. Анан редко эле болот, анан кыздардан баягы артка отурганда укачивать эткендер. Алар өтө эле редко да, бирок кыздар в основном артка отурушат. Кайра эле Международный аэропорт Манас. Международный аэропорт Манасга келдик. Парковкада очередь болуп калыптыр го, чыгып бараткан жери. В поле зрения самолеттер бар экен. Көрбөйт экен. Бесплатка келип тыктым машинанын. Илгери маяк Көксонага кирбейт болчу да, бияктагы дополнительный кийин курулган парковка. Азыр кирип калыптыр Көксонага. Вы в очереди, ожидайте заказ дейт. Заказ 2 саат 30 минут күтүшүң керек дейт. Ошондой 2 саат 30 минут күтүшүң керек болсо 6:30, 7:30, 8:30, 9 болуп калат экен, анан жетишпей калат экенбиз бул заказ чыкканга чейин. Ошондуктан попутка алып эле шарга пустой урушубуз керек. Значит, кетип баратканда тахометр монда ойнойт экен да. Оборот. Коробкадан болсо керек ушул. Базар жок. Бул паркка домашний адрес деп парктын адресин жаздым. Парктын адресин жазып по пути домой кылып ошондо күйгүзүп кетип баратсам, бияктан заказ чыгып калды. Безнойго жетпей. Кайсыл жака чейин барат болду экенин көрөбүз азыр. Бульвар Молодой гвардии 68-ге барат экен, 9-школага. Мол мектеп болсо керек, бияктагы мектеби мол, Кайсы мектеп көчөсү дейт ушак экен, чындап эле. Странный мектеппи буга барыңар келбейби?
Те алыс болсо дагы атайын барып окуйсуңарбы? Обычно. Обычный школабы? Необычный школага барат кезиңерде, Bir akil İsmail'e çıkartalım. Акеңерби азыр? Хорошо. Андан кийин дагы бир заказ чыкты эле. Алысырактан -4 активный сачылчы алабыз деп аны алган жокмун. Уже багымдаттын убакты өтүп кетиши мүмкүн анын жеткиргенге чейин, ошон үчүн азыр сразу эле барып багымдатып окуп алып туруп, анан машинаны барып паркка коюп коюш керек. Доброе утро, страна. Тесттин түбүнө кетиш керек. 8-ден 18 өттү. Я уже на месте. Азыр пересменка болот. Так, 4952 сом иштептирмин. Мо карта, наличными дегендердин баарын кошкондо 12ге чейинки, 12ден кийинкилери. Биякта 9 заказ, биякта 12 заказ. Ошондо 21 заказ кылдырмын вообще. Күндүзгү лужаларды өлтүрүп салганга мурда 15-20% заказ деп турчу эле го, экономдо. Плюс 7% к заказу дейт го. Копейка эле кошуп берет экен да ошондой. Саат уже 8:40 болуп калды, дагы деле таксопарктын шлагбаумун ача элек. Алар ачканга чейин ушакта сыртта күтүп отурмай экен да. Кичине эртерээк ачса жакшы болмок да, тияка парковкага кенен кирип отурганга. А так бияктан машиналар топка берип өтүп, жол чаң. Чаңда калат кесим да. Тоолорду карагылачы, чечилип турган тоолорду. Тоолорду сагынгандар барбы, Россиядагы бар. Жанагы 1400 бирдемке, короче, 1500ге жакын чыгып тур да. Меники. Алардыкын бердим. Бензин бензин ал бүт барын иштеп кеткенден кийин ушундай чыгып тур. Почти 1500. Анан чаевойлор где-то 200ге жакын ушундай болду примерно. Өзүм түнү менен элдерди ташып эртең менен тиги маршрутка кетип атасың да, автобус менен. Так, азыр могу мешоктун ордуна бул жака тряпка кийгизип көрөбүз. Анан бул жаңы коверду сордурабыз тазалап. Анан ошол тряпкадан результатын көрсө болот. Анан азыр таза тряпка кадайм. Так, ушул тряпканы кадайбыз. Бул жагына чаң чоголот азыр.